Piratımdı Piratım derim. Piratım var. Müntür salıptı. Barabançı korup kaldı. Çıngız Aytmatov'tu Amerika'dan tanıştı. Aviasales. Arzan aviabiletlerdi ıldan izle. Bizim Balagest'te ekeli kino olurdu. İndiyski kino, anan keyin soğuş. Soğuştu kütüp oturabız bizdikiler jengsekende. Indiyada büt ayal attuğunun bari bıçaktap iylep çıgat. Anan günde tıyın yok. Onu ele tıyın. 5 tıyın bile. 5 tıyın gündüzküsü, 10 tıyın. Anan keyin bizdin ayıl narını kullanak. Kumendör bari sosu bir ayıldamız da. Biyagız kileygen narındaydı. Jegi tokoy. Anan biz ошондо 4-3 класс болушубуз керек. Жана 1 литрлик банкага анда баклашка жок кезде сары жылан кармап келебиз. Сары жылан чакпайт да. Судан мынчасын кармап келтирип банкага салып, шүмүрөйүп кулуптун жанына келебиз. А кезде үйрө билет 1 час коюп бүтөт. Анан киномеханик свет күйгүзөт. Экинчи часты түрөт. Анан светин өчүрөт, анан кайра коюп берет. Ошондо кыргыздын киносу таң аткысы эле көрүнөт деп берет да. Баягы биринчисин коюп атканда клубтун жаман терезесинен баягы жыландын баарын элдин үстүнө төгөбүз да. Баягы жыланды бүт төгөбүз. Тиги терезеден тигил төгөт, тиги терезеден тигил, бияктан мен ошол төртөөбүз төгөп, анан күтүп турабыз, час бүтүп, баягы киномеханик светти күйгүзгөндө эле кичине тымтырсолон чаңырык чыгат да. Караса эле бутун алдында жылан бүт, бакырып, өкүрүшүп, секиришип, жаман эшикти сындыра тээп, эшикке чыгып атканда биз ошолордун бутунун арасынан башка басып атса да болбой, кирип кетебиз да бар отуруп калабыз. Анан эле жылан баягы жаман клубтун полуна кирип кетет деп, жок. Анан күнөм кана жок. Каякта ким көрдү, эмне болду? Бол отургула баштайбыз деп, экинчи частан баштап көрүп калабыз да кино. Жок дегенде. Жок дегенде. Ал кезде кино кушта. Индиян киносу келет дегенде тим эле батпа калат. Көрүп калдыңарбы Индия киносун аягында? Ооба, ыйлаганбыз. Бүт ыйлачы, залда отургандын баары ыйлап. Согуш кинодо деле командир өлүп калса ыйлап элдин баары. Акш өлүп калбады. Ал кезде согуштан көп эле мезгил өтө элек да. Ооба. Баягы бар эсте мисалы. 45-жылы ар бир үйдөн киши, мисалы мен атам барып 3 согушка катышкан. Баары эле эсте болуп ыйлап, анан биз күтөбүз качан кино бүтөт, репетиция качан жасайбыз. Анткени киномеханика жалдырабыз да. Жалдырайбыз, аппаратураны бер, динамигин бер, усилителин бер деп калат. Тапкырып коебуз. Кино 12'de бүтсө, биз 12'de репетицияны баштайбыз анан. Ошентип атып. Ошо кезде дом культуралар, маданий үйлөр ошол убакыт иштеген экен. Иштеген. Таң аткыча музыка, таң аткыча. Азыр кружоктун баары иштечү да. Айылда турса баласын ырга береби, сүрөткө береби, кол өнөр береби. Ар кандай кружоктор да. Азыр айылдарда жок да андай. Эстеке жок да, клуб бек турат. Бек турат да клуб. Кино десе мен ниним кино көрүп атабыз телевизордо. Соғыш кино башталды. Анан 60 болуп кетип эле башында жана бир чоң ГАЗ 66 деген машина бар да, ошондойдо толтура солдат келди. Токтоду машина, бомба түшүп атат. Машинеден солдаттар автоматтарды алып түшүп атат. Анан бир солдат ошо отурган жеринен эле ок тийип эле шылт болуп калды да. Анан мен иним күлүп атат да. Жекеге чыгып калган. Кино болуп атса, ыйлай турган болуп атса, сен эмне күлүп атасың десе. Тиги солдат киного катышпай эле койбоптур, башында эле өлүп калды да. Карабайсыңбы? Берилип. Ошол жагын ойлоп. Акус баштан эле өлүп калды. О, Бексултан байке жакында каза болуп калбаду? Коңурбай Манастын өлгөн бир эпизодун Кошкордо тартып атышат да. 40 чоро Манас Күнболот Досунбаев жатат.
Анан баягы ким эле ый менен көтөрүп отуруп тиги дөңдүн үстүнө чыгышат, араң чыгышат тырмалаңдап отуруп. Ылдый жагы өйдө көтөрүп, тиягы иңкейип отуруп баягыны жеткирип, жүп жеткенде Геннадий Базар бакырат, оставить деп, кайра деп. Кайра байкуста тырмышып көтөрүп түшөт баягыны. Кайра мотор түшкө чейин бир 5-6 жолу көтөрүп, эңени көтөрө албай калышты да. Анан ошондо айтып атпайбы Бексултан байке? Ушу мейибизге келбептир дейт. Тияка чыгаргандан кийин, ким болот? Тур. Басып эле түш. Алда жатып алып тур дейт. Анан ушундай белгилептир. Образга кирип. Өйдө да көтөр. Өйдө көтөрүп баргандан кийин түшүп кетпейби дейт. Кайра келатканда тапкан жок. Тигини көтөрө албай. Анан акыры темедеси үскө келип айтып атпаста, өлүп кеткир. Ылдый жака түшүп эле келсең болот. Көтөрүппөйт. Салима. Жаназа бир окуяны эстеп аттым эле, эми унутуп калгам. Папа. Унутпап? Мен кызымдын окуясын айтып берейин деп аткам. Тиги кызымды жанагы оюн зоок кичинекей балдарды ойноткон супермаркеттерде жер бар го. Ошол жакка барып ойнотуп атсам, ыраазы болуп кетип, кичинекей эле бир 5-6-га чыгып калган. Апа, сизге рахмат. Ушундай сонун ойнотуп атасыз, сизге рахмат деди. Жок, мага эмес, Кудайга рахмат деди. Сен ушундай жака ойнотуп келгенге мүмкүнчүлүк берген Кудайга рахмат. Кудайга рахмат. Мен Кудайды кучактагым келип атат дейт. Кичинекей дейм. Аны сен кучактай албайсың. Жөн гана рахмат деп аз чылың айтышың керек. Ал асманда деп койдум. Анан деп асманды карап жыргап калгам. Ойнодук, чыктык, анан тиги чыксак жаан жаап баштап атпайбы. Анан болгондо да мындай чоң башында мындай дыбырабайт, чоң балчы деп эле жаан жаап атат. Асманды карайт, жерди карайт, мени карайт, кызым баспай калса болобу? Эмне болду, баспайсың десем. Кудай бизге түкүрүп атабы. Кудай түкүрүп атабы. Апа, Кудай бизге түкүрүп атабы. Бес краскада вин ичкен Ыбырай Туманов. Чоң ичкен да чоң. Эстебес байкачы, чыпалагы бол менин бармагымдай өлчү. Анан эмне деген күүлөрдү чыгарган. Анан кружка бул жарымы го 5 краска бир бүтүлкө бүтпөт чыккан да. Анан насвайчык чыккан. Колуна момдай да колу. Момдай салып. Анан баары винону кармап турат экен, даяр. Анан оосунан минтип салар менен эле винону бере коет экен да. Бере койсо ооз толтура насвайды. Момтил ичип экен да. Ичилгенде баары каткырып калса айтат дейт. Насвай истинде, насвай астында мино үстүнөн кете берет. Ай, насмайды жутуп алса жаман экен. Биз бая билбей кызыл гүл болуп жүргөн кезде сыртка бардык да, сыртка алып барып чөпкө анан тиги бригадири насмай тартат экен да, анан Раматлык Талканбаев уюштурганбыз да группаны. Анан берсеңерчи деп эле сыртта тоодо жүрөбүз. Берди. Анан жутпагыла деп айтпаптыр да. Sen şimdi tut otasın. Baş ketdi momdayчы. Baş ketdi, эмнен таныбайбыз. Машинаны келгенде айда үйгө куприк. Тияктан топоз союлуп куурдак болуп атат. Кайдагы куурдак, экөөбүз комнатага кирип эле момдай болуп эле мынчаны мен эме көргөм жокмун да. Чутуп алыптырбыз да экөөбүз. Насвайды күчтүү экен да, жылкы көтөрө албайт экен да аны көрсө. Жылкы вообще көтөрө албайт. Насвайдын бир атым деген бар. Өзбектен бир атым бериң десең, бир атымма деп эки жакты карап туруп берет. Анткени апийим көп кошулганы бар. Бир атым дейт. Ал бул бир атымды салсаң оозуңа кечке кеңкирейсиң да монтип. Бир атым. Биягында кадимки насвайы бар. Аны бир атым деп сурасаң, бир атым ма дейт. Бир атым десең, бир атым берем. Келип турам. Бир атым бар. Мынтип салып туруп. Эме бир атым.
Aviasales деген билеттерди сайттан алып алат да. Aviasales менен улам көргөн эле. Жок. Aviasales деген сайт бар, ошол жактан билеттерди алса болот да. Москвага кетсе. Aviasales чекиткейчи сайтына кирип, ылайыктуу күндөрдө жана багытты тандап, өзүңө ыңгайлуу болгон билетти сатып ал. Aviasales арзан авиабилеттерди ылдам издөө. Реклама кылыш керек. Ошоктон сиздерге неме бар? Мондай ишинен көрсөңөр болот. Бул Юрий Бабков сизге экен. Подарка бул. Келдибек Ниязов байке. Ичинде бирөө неме бар? Ошо жөнүндө айтып берсеңер. Гүлнара ишин карап туруп. Прям этот советский конверт қой. Опей. Аппай қой. Ай. Ошо нарттан түшкөнсүңөр, эмне болуп түшкөнсүңөр, ошо жөнүндө айтып берсеңер. Келдибек байке сайдат. Көрсөтпөңүз камерага. Айтып бериңиз. Эми бул Байкелерге де көрсөтүп баспайбы эжелерге? Акциясынын жанында отурчу. Бул 72 же 73 жыл Атбашыда малчыларга анда концерт күндүз малчыларга эле койчубуз. Мына бул жерде Уркаш Мамбеталиев деген чоң манасчы отурат, раматтылык. Бул жерде Токтогулдун баласы Бабажан Токтогул отурат. Мыктыбек Үмөталиев Алинанын кайнатасы. Бул Токтогулдун баласы Бабажан Токтогул. Ашырал Айталиев. Анан Толтой Мураталиев бекен, ким экен? Начки жок. А бул Замирбек Үсөнбаев, а бул мен. Ой, исторический сүрөттөр байбы? Кайдан тапкансыңар? Интернеттен ошо издеп. Ошондо эмне алып келди ошо антпарталдар. Ошол концерт коюп малчыларга. Биякта бүт эл кылкылдаган эл. Анан автобустан ичинен чечинип чыгып коесуң да. Ачак айыңды деген ар көзүндөгү айылда. Ушул жерде социалисттик эмгектин баатыры Чабан бар эле. Ошол кишинин айылы. Анан ошол кийинип алып турабыз да, концерт бар. Эл келип анан райком же башкармасы айтат, баштагыла, элдин келиши толук болду, баштай бергиле деп. Анан ошону күтүп атканда анан ушул фотокорреспондент же кимиси тарткан. Бул мына силер эми интернетке бирөө жибергенго, мисалы үчүн менде жок. Муна эми бар. Мага бересиңби? Ооба, сизге. Болду, рахмат силерге, чоң рахмат. Мына Аттап өтмөк беле. Бул эме бул Гагариндин эстелиги да. Мен учкуч кезде түшкөм да го. Космостон түшүп эле барып ошол сүрөттү селфи кылган. Кайсы жерде? Бул эмеде Барсхондун үстүндөгү Шаркыратма. Кунторго кетип аткан жолдо. Шаркыратмага Гагарин барганда. Гагарин таш бар да. Ошол барган жеринде. Анан Борончу байке менен кошуп барган кезибиз экен. Кумторго барып концерт коюп келгенбиз. Анан ал жактан аба жетпей адышкы болуп келди. Күлкүлүү окуя айтып. Учуп Жанагы аппаратка жатып, ошентип кыйналып. Анан жок, сезилбейт экен, бирок жүрөгүң катуу лакылдап эле кыйнала берет экенсиң. Анан ошого жатканда бир аз аппаратка дем алганда жакшы болдук. Анан комуз менен ырдаганда аябай кыйналат экенсиң. 3008 Давление. 4000 дештиби, 4000. Анан күлкүлүү деле окуя болгон эмес. Силердики жакшы экен. Сиздики жаман. Бул балдар ойлоп тур да. Бабкоп мына компроматына чагыз Жол деп. тоштоп. Бул менин кызым. Ол жол менен. Мындан жана турмушка чыга элек да го. Асел? Канча жыл болду бул сүрөткө? Ушул Асет тарткан болуш керек. Бул эме кыз узатуу. Кыз узатуу. Ооба, ошо үйдөн узатып, бул кыз узатуу. Үйдөн узатып, анан босогодон баштап дарбазага чейин дорожка салынган.
Анан Расул Маматкулов бай кызмай ай кызым деп ырдап атат. Анан ыйлап узатып атасың. Бул ыйлап, мен да ыйлап, анан дарбазага келгенде анан кызым кайра мени кучактап, кетпейм деп атат. Ооба кыз узатты. Маркасын сонун. Бул сүрөткө бир 10 жылдай болуп калды. Бул байыркы кыргыздар жашаган Красноярский ошол бул Энесай дарыясы, Енисей. Ошол Красноярскийге фестивалга барганбыз. Ошол жактан маркасын чаптап. Эстелик үчүн түшкөн сүрөт. Окуялар айтканга болбойт да. Кимдер менен бардың? Окуя болду. айтпайм. Эч кимге айтпайм. Бирок сонун мындай эсте каларлуу поездка болгон. Ой, мындай укмуштарда таапсыңар мына карачы. Айта албай калган Мына окуялар калды. токтогул сатылган деп атасыңар. Мына ошол кишинин баласы болгон мына Бабажан Токтогул. Жана ырында бар. Алым канымай, алда жанымай, сейдим канымай, сезим талымай деп. Ошо Сейдим қан деген аялынан төрөлгөн бала. Анан муну деле эч ким билбейт. Өмүр бою филармонияда иштеп өттү. Кыргыздын ба көрө албастыгынан ушул кишинин Токтогулдун баласы үчүн эле наам берип, азыр атын өчүрбөй койсо болмок. Былтыр 90го чыкмак түрү болгондо. Небереси жүрөт музыка. Ким? Медерден улуусу бар да тиги художник. Ооба, КТРКда иштеген. Билесиң да. Ооба. Молдожан. Молдожан. Ал бул Бабажан деп аталып калганы Жаңы жолдо Аксы районунда. Эки тоо бар да. Бала тилесең Бабатага бар деп айтат. Мал тилесең Бачатага бар деп айтат. Анан ошо Бабатага барып, ошо жерден током кемпири менен барып ошо бала тилеген экен. Анан ошо жерден төрөлүп, анан аты ошон үчүн Бабажан болуп калган экен. Көрдүңөрбү? Толтой раматлык кылгыяк. Күреңкейиптин баласынан мас. Анан Замирбек Үсөнбаев экөөбүз айттык да, кийин дагы кийин. Сахнанын капталында тур дапдаяр. Анан эптеп басып келди, анан кыйкылдатып кой кылгыякты ойноду болуп. Эстебес байке тиякта отурат, жетекчибиз. Десек, ошентип келечүн деп. Ойнобой калса Эстебес байке айтат да, тиги Толтой эмне кылгыякка чыкпай атат да. Анан ат кеттин ойно. Эптеп кыйк эле анын соспой эле аягын ат кетти, бирдемен ойноп эле кетип калды дедик. Анан ошентип келечү мени спас айтат келе. Досторума жолугуу үчүн чыгып алдым деди. Анан мен чыгып Мураталы Күреңкейиптин баласы Толтой Мураталиев атасынан калган кылгыякты мына жоготпой алып жүрөт деп анан каалыгып чыкты, теңселип. Келип отурду анан кыйк деп отуруп эки кылда смычак ортосуна кирип кетти. Тыркыратып чыгара албай атат, эл күлүп атат. Анан чыкты, чыгарып алып кыйк мен бери жактан чык деп атам. Замирбек Үсөнбаев тияктан бери кел деп атат. Анан турду да турганда эл дагы байкуш эптеп кутулду, кетсинчи деп эл кол чапты да. Столду алып кетмек. Тиги алып баруучу кыз столду алып кетет, стулду алып кетет. Стол коюлуп, Сарсен экөөбүз интермедиа ойнойбуз. Тиги кыз тыпылдап келип столду алып кеткен, бир көздөй зал ба деп эле күлдү. Карасак Толтой сахнада жатат. Алба темтелектеп элге жүгүнүп атып, эл сурап атат деп, дагы ойнойн деп. Дагы ойнойн деп, отурайын деп чалкасына. Бул эмне болуп атат деп Эстебес байке чыга калса тиги чалкасынан сахнада Тыртыкылам деп тыртык. Ошол эле урмат. Тиги Жекшенбек байкени көрүп калдыңарбы? Ооба. Урчичи оркестрде ырдаган кара киши бас. Баласы инсан тоондарда. Анан эме экен да, ритмден кичине аксаган киши го, анан Эсенгул байке чинденип атат. Жекшен,
мында мени карап тур көзүң менен мен моунан туруп берем сага мына мынтип эле башта деп анан ушу репетиция кылып аябай мучение болуп атат да анан кашыда момундай киши болчу өзү да кебетеси күлкүлүү монтип эле турат анан кийин музыка болуп Эсенгул байке башта деп мынтсе тиги киши чыккан унуталетмин деп сахнада концертте унуталетмин фамилиясын айтып атсаңыз эстеп кеттим. Кутман Жолдошов экөөбүз тойдо турсак Канике Эралиева келип калды анан улуураак деп өткөзөсүң да. Эжен сиз ырлап кетиңиз десек тамадабыз жаш бала экен да көп неме болбаган. Ким эле Канике Эралиева деп айтып атканбыз чыгып туруп Эрали Каникеева деп тур. Эрали Каникеева деп. Элдер көп болот ошондой. Анан тыныч болуп калды, бирөө ырдай турган болуп калды. Анан көрүп аталы. Ла илаха иллаллах десе. Куран окуп атабы деп ойлоп кеттик да. Ла илаха иллаллах ла илаллах деп кетти. Ла илаха иллаллах ла илаллах. Ушунтурда айткен. Каникеби? Жок, башка бирөө. Канике эжени чакырганын эле айтып койдум. Асанкан Жумахматов өзү айтып калчу. Оркестрди биринчи түзүп, анан көлгө бардык дейт. Жанагы Бостерге. Анан эште коюп атабыз дейт. Элдин таң калганын айтпагыла дейт. Оркестр биринчи барса, тиякта кылгыяктатып, тиякта флейт ойноп атат. Тигини карайт дейт, муну карайт дейт. Анан отурушту дейт. Абышкалар отурганда эле абышкалардын алдынан барып эле жерде отуруп эптеп флягага, чакага музыканттар отурган оркестрдин анан эле ушундай башкы дирижеру Асанкан Жумахматов карамолдорос үй барат деп анан мен кол чапкан деле жок дейт анан чыгып алып эле анан баштадым дейт башта ойносом эле аркам мүнтөчөт дейт мүнтөп атып эле мүнтөчөм дейт Құдайырды, анан бир колум менен мүнтөп өтүп карасам бир абышкыр түртүп атыптыр дейт таягыма. Эй, калдаңдабай бияка тур. Балдардын өңүн көрөлү. Жауап атасың деп. Үйрөтсөң тияктан үйрөтүп келбейсиң. Мактанып алдына чыга коесуң деп. Анан ошо өмүрүмдө биринчи жолу катталдан жыр өтөт. Мына элдин эмеси дейт. Аң сезими ошол биринчи бар. Анан ошондо да андан кийин хордайт дейт. Хордун репертуары бүт украинча. Тиги там многоголосие немелер. Орусча ушундай бир гана ыр дейт. Кантың бар. Анан Шаршенов карабайсың, ошол Шаршенов Мусак Мукаш Абдыраев. Шаршеновду ушу бас кылып окутуп чыгармак экен да. Шишага алып келип окуткан, анан кийин чайга салган кантың бар деп тигилер чыйлдаганда мага бүткөндө бом деп гана коем дейт. Эки эле нота дейт. Жакшы алсам дирижер минтеп атып минтет дейт. Жаман алсам минтет дейт. Ушу эки нота менен 69 сом айлык алам дейт. Анан эле хорозоңдо ырдап атабыз дейт. Эл оготер таң калып атат дейт. Чыйлдап кетсе тиякта карашат дейт. Анан бом деп койсоң эле ушу мага күлүшөт дейт. Анан кол чабылды дейт. Бөлөгүр жок кыргызча. Кайра чыгып анан кантың бар дагы ырдадык дейт. Эл дагы кол чап дейт. Үчүнчү жолу ырдап атабыз дейт. Анан баягы жерине келгенде мага минткенде пом десем астында башка пом атасын оозу курайын дейт. Мени жедиңгө эле туруп баратса Шаршенов кичине паузадан кийин кайра пом айтмак экен да так ошол жерден сенин атаңдын оозун мен урайын деп дирижермүн пом деп хорда жыгылып оркестрда жыгылып тигинде сөгүп калдым дейт. Рекорддордум. Бул Мукаш Абдыраев кадимки Шаршен Термечиковдун бакма баласы болгон да. Бакма баласы. Анан Шаршен Термечиков өзүмөн болбогондон кийин өзүнүн атасын чакырып жүрсүн деп Абдыраев болгон да. Анан ошол Шаршен өлгөндөн кийин айылдан келип Шаршен үйүнө туруп калат да. Байкеси Мукаш Абдыраев. Күндө майрам күндө той дейт, Москвадан окуп келген эмес жалаң орусча
шыдырап сөгөт дейт. Анан кийин ушул көрсө тиги Шаляпин деген сөздү көп айтат дейт. Көрсө мени шаляпин кылам сени. Бас. Туаса бар экен да бул эмеси көмөкөй шаршан. Тандаганда ошол көмөкөйдөн өтүп келет да. Анан кийин шаршан сахнада бир орус кемпир отурат дейт, бир сандыктын жанында. Анан кийин айтты дейт, азыр үн чыгат, ошону туура деп. Карабайсыңбы? Бореке орус драма театрында. Анан эле турам дейт, качан үн чыгат десем эле орус кемпир каяктап бир көктү сандыгынын немесин ачып эле колун минткеле даң эле дей түштү дейт. Даң дегенде эле үркүп кетип, комиссияны тебелеп кеттим дейт. Көрсө фортепиано экен дейт. Фортепиано экен дейт. Анан кийин көрсө менин ошол эле тубаса көмөкөйүм бар экен дейт. Күркүрөгөн. Оо дегенде тим эле кернейдей күркүрөчү. Анан бул кудулдук жакка аралашып кетип, хорду даярдап, хорду да бусуп ит кылып. Хорду да ит кылганда, тимene бу жерге айта турганбыз. Кубларов деген Ташкенттен келген профессор хорду түскөн. Ошол айткан экен да, шаршан дайыма хорду бусат деп. Анан кийин ошондон кудулдук жакка ооп кетип, хору да калат, басы да калат. Эгер ошол бойдон эле эмени окуп калганда, Шаляпин болмок. Эми курсташы болгондо Артык Мырзабаев экөө. Артык Мырзабаев экөө курсташы бир айылдан болгон. Анан кийин ушул шаршанып карабайсыңбы, ошол кийин өкүнүп калчу. Болотту чекесинен өөп көрсө, мен эми түшүндүм. Ошол бас деген үндү алдыңа кетейин өлчүп. Мен ошо сага жол бошоткон экенмин. Ошондо окуп кетип жүрүпсем, сен эметип калмак экенсиң. Эми бул жерде деле айта берсем, Болот Байке аябай эме киши болчу. Ачык эле. Жана үнүндөй болчу да, ачык. Анан айтып атпайбы, бир күнү келип, Америкага барып келгенде айтып атпайбы. Чыңгыз Айтматовду Америкадан тааныштым деп. 100 канчанчы этажда турчу элем дейт. Элесин лифт менен түшүп келсем, 60 канчанчы этаждан токтоп калды дейт. Токтоп калган эле Чыңгыз кирип келди дейт. Анан агесте 100% орусча сүйлөшүм дейт. Кудай берип шашып кетип эле салам алейкум дебейдим дейт. Десем эле алейкум салам. Ай Американы дүңгүрөткөн сенсиңби дейт. Анан башын ийкедим дейт. Көрсө орустун бир атактуу урчусун апарса, Америкалыктар укпай коюптур да. Жана азиаттап келгиле деп. Анан 2 суткада Болот Байкени Америкага жеткирип атышпайбы. Дон Карлостурда. Анан тим эле жарылыптыр да Америка. Анан ошондо Чыңгыз айтыптыр да, азиат десе, каяктан азиат болгон? Кыргызстан. Койчу деп. Анан кийин ошол эсине экен дейт, Американы жарып аткан сенсиңби? Эми деп колун берип бетимен өптү дейт. Анан апаң ким дейт. Анан апамдын атын татарка да. Апамдын атын айтсам, сенин апаң да татарка, менин апам да татарка. Экөө эжесиңди болот. Сен экөөбүз бөлөбүз деп айтты дейт. Деп Америкадан Чыңгызды Америкадан таанышып келгем да. Айтчу. Канча кишини эскердик. Келдик Байке гастролдогу окуялардан баарыбыз эле көп барып жүрбөйбүзбү? Анан мен Киевден барып Гилеген барабан алып келдим. Мындай темир, андай жок Кыргызстанда. Темир гигант деп коет. Анан гастролго чыкканда ар бирөөнүн өзүнүн кызматы бар да. Мисалы бирөө бас гитарист өзүнүкүн жыйнайт, клавиш өзүнүкүн жыйнайт. Барабан мен жетекчимин да, мен тиякта касса менен иштешим керек деп. Анан бир алпарчуну коюп койдук. 2 алпарчу бар. Кыйын гастрол болду да, аябай бир 2 ай кыйналып. Анан бириң көрө албай. Аягында ошондой окупады, ооба. Айлап жүрүп, кайра эле сенсиңби? Депчи мандайында жаткан. Анан ушу араң келип, анан жаңы алышка койдук да эми. Түнү менен коюп Бокомбайга кирип кетели оштон келет. Клуб сонун чоң клуб да. Чоң клуб кадимкидей. Анан биздики кандай? Чыгып кудул сүйлөйт, алпарчуч ачат. Анан биз 7 номер беребиз. Кудул чыгат.
Дагы бир 6 номер беребиз, кудул чыгат. Дагы 6 номер беребиз, кудул чыгат. Интермедиа. Кудул бул ушундай да. Блок. Кудулуңан бар. Не? Анан тиги дагы бирөө жыкы. Жыкы мен барабан жыйначы. Кошо. Биринчи Адиленен ойнадык бөлүмдө. Ойнап туруп эле чыгып кеттик. Гримерка кийлеген, чоң гримеркага келип эле отурдук. Жокин чыкмакта. Жокин, давай депчи. Отуруп атабыз, чарчаган, отурабыз. Тынч. Тигилер сүйлөбөйт. Сүйлөбөйт. Ал күлдүрмөк да. Күлбөйт. Мен өзүмө келгениме bir 7-8 минут өттү. Примерно. Анвар, карачы тияктуу бар. Анвар башын түп чыгарса. Не болду? Караңызчы. Тиги чыкы, давай чыгып, уктап калган, көз илинип калган, концерт бүттү экен деп чыгып туруп барабанды жыйнап атпайбы? Сахнада. Эл отурат, карапчы. Эл интермедиа экен деп атат, интермедиа. Айтып атат, эмне болот экен деп. Күтүп атат, качандан, качан. İçinde de var go деп. İçinde жок, эчтеке жок мен. Мындайларды чыгарчы эмесмин. Ал байкуш жеби уктап отурганда. Уктап отуруп эле, анан давай жоки десе, концерт бүттү экен деп барабан жыйнамай да мунку. Элди да караган жок, чыгып анан жыйнап, барабан кийлеген да барабан, айтып атпаймынбы? Анан баарын жыйнап атат, Эл карап отурат. Эл карап атат, качсаң азыр күлкүм чыгат депчи. Тынч. Чында эсимде жок кантип кутулганыбыздычы. Сахнада жүргөнүмө 25 жылдан ашты. Карачы 25 жыл. Кетип атат. Мен эми окуу жайды бүтүрүп, анан кийин шашылбай чыккам да. Кана өзүң сенден эми? Мен сиз айтып берип атсаңыз баягы чогуу Актау, Атрау деп барып келбедик беле? Каспийдин жээгине. Каспийдин жээгине. Ошону эстеп атам. Биз ошол жакта Актаудан келатабыз уже обратно Бишкекке. Куудулдар, жалаң куудулдар жана мен. Туура. Анан Келдибек байке эң аксакалыбыз. Анан билет алмайга келгенде бир билет купеден болуп калды. Калган плацкарт болуп, анан кийин Келдибек байкем ошо купеге Гүлнара кирсин. Ошактан мындай комфортно жетип алсын, биз плацкартка баралы жигиттер деп ага кетишкен. 2-3 вагон ары. Анан мен плацкартка келип отурсам, аякта бир үй бүлө биз мен менен чогуу кетип аткан. Алар мындай ошол Актаунун бир мен деген адамдар экен. Анан билесиңер деп казактар кичине мындай мындай айтышат, анан отуруп аябай. Мен ошол Маңгыстаудагы университеттин ректору болом, Алматыда мынча жыл иштегем, анан моундай болгом, анан тигиндей болгом, азыр ректормун, азыр Алматыга ошо бир чоң бир конференцияга баратам, мына бул менин аялым деп аябай айтып бердим. Мен абдан эми скромный адаммын. Деп жакшы деп унчукпай угуп бердим. Анан кийин биз ошо эркектер жака бир өттүм, анан кийин кимдер менен баратасың, эмне болуп атат деп Келдибек байке сурап калды. Анан айтып бердим. Ошол менен келаткандар аябай моундай кишилер экен. Ушу 2 сааттан бери өзүнүн историясын айтып берди десем, кана жүрчү деп. Купеге кирди. Келдибек байке кирип мени тааныштырып өзүн. Анан мени аябай мактап баштабады. Бул кыз деген бизде белгилүү артист болот. Өзү тияка тиги мамлекеттерге барып, моундай конкурстардан жеңип, моундай болгон инсан деп мактап салса, тигилердин оозтору ачылып сүйлөбөй калышты. Бирок ошондой мен өзүмдү ушинтип кандай десем мактап
тааныштырганга өзүмдүн немем жетпептир да. Бирок Келдибек байке ошол ситуацияны мындай оңдоп кетти, оңдоп мени мактап. Кимдер менен баратасың? Ооба, аларга ошо силер билип койгула, ким менен баратканыңарды деп мындай ситуацияны оодарып койду. Келдибек байке мактаса ишенип алыпсызбы? Гүлнар, Айтпадым. аяктын казактары бизди билет экен. Кыргыз деген агайындар бар, Ала табыңар бар, Ысык көлүңөр бар деп, бирок келбептир. Анан Орто Азияда үлкөн Дордой фирмаңар бар го деп. Дордой фирмасы деп көрсө аякта базарда иштегендин баары эле кийимди сатса деле Дордой фирмасыныкы, тиги сантехниканы сатса деле Дордой фирмасы, носкини сатса деле Дордой базардан алып баратканды айтпайт экен да, Дордой фирмада деп. Ойбай үлкөн Дордой фирмада деп ушинтип. Анан ошолор таң калып, анан концертибизди көрүп, анан Гүлнараны мына чогуу туруп мен мактаган эмес, Гүлнара кыргызча ырдап, орусча ырдап, анан англисче ырдады да. Десе анан келип айтып атпай, ойбой, кызыңдар тарлан экен деп. Тарлан деген нерсе деп көрсө эң абдан бийик негиз. Эң жеткен точкасы дегенде алар тарлан дейт экен. Биздин тарлан деп. Анан кийин баягы квартирада жатканда сурасак, анан үйгө кирип сурасак айтып атпайбы, бизде ушул эң көтөрүлгөн эмени, эң жогоркуну тарлан дейбиз деп. Балыктын чоңундагы тарлан балык, балыктын чоңундагы тарлан балык алып келиптир деп сүйлөйбүз дейт. Шаарда музыканттарга жеңилирээк. Башталышында деле кадр маселеси, Бизде кадр маселе районный центр болсо да бирөөнү үйрөтөсүң, ырдайт. Концертке барып келет, конкурска барып келет, анан үйдөн кой бербей коет. Андагы ошентип атып, анан бир күнү Дом культуранын жанына келсем, бир кыз келди. Мен ырдайт элем. Ырдап көрсүң пианино менен. Жакшы ырдайт экен. Анан муну менен иштеп туруп кайра анан талаада каласың да. Сен андан көрө үйдөн барып суранып кел. Сени кое береби? Анда келип андан кийин сүйлөшөбүз. Жок. Бир жарым жумадан кийин келди. Агай, мен сүйлөштүм. Байкем менен сүйлөштүм, кой берет деди. Кое береби десе, тиги кой берет бекен деп туруп. Sen үйдөгүлөр кое берет бекен. Бир жарым жума жүрүп турду, анан ошо кой даяр деп, кой. Байкем кой бербей. Кой бермей болду баягы, сиз айтпадыңыз. Бокомбайда ушак жаман да, эми бабком тиги кой алып туруп. Ар бир эмеден бирден кой алып. Кетирип. Мен башында эстрадада иштеп калбадымбы? Билем байки? Чородо. Билем. Анан Аскар Тезекбаев. Тоңдон деле тосподум. Кайма барган сайын кандай болсо дагы даярда. Тиги Аскар Тезекбаев концертке чейин эле мас. Чоронун бир жакшы жери Чоро Кожомжаров. Бүт баарында ойнойт. Барабанды да ойнойт. Кимис мас болуп калса, шак гитараны да ойнойт. Бүт ойнойт. Анан карагылачы деди. Бул каяктан таап ичип атат? Таң атпай эле мас деп. Анан Ильич Маратов барабанда ойногон экөөбүздү дежурный кылып койду. Коридордон чыгарбай карап турабыз, эшигин чыкпайт, ачпайт. Анан эле мынтип ачкыч салган жерден неметсек, монда кружкага ачып аткан менен бирдемени аралаштырып, анан ичип атат да. Анан такалдатсак, алып кодоңдоп барып кроваттын астына ката койду. Анан Чорого айтсак, Чоро, Акын байке баары кирип келип эле. Кана деди. Эмнени ичип атасың деп. Эчтеке ичкен жокмун. Орусча сүйлөшүп атыш. Не пил? Нет. Анан эле астынан жатып илиш сууруп чыктым, алкана Акын байке байбичеси орус болчу да. Энеңде, бул брага ичип аткан турбайбы деди. Брага. Анан истесе шифонерде 20 литрлик бутул бар экен. Брага. Ошону бирөөлөр аркылуу Аскар алдыртып 4-чү этажга. Концерттен кийин алдыртып коюп чыркап ичип жүрүп турду. Анан төк, өз колуң менен төк деди. Чоро. Өз колуң менен төк. Анан витсиндей болдум, тейтелектеп кетти. Анан ушундай добромду төктүрдүңөр.
Киши эмес экенсиңер деп бутулдап келип койду. Анан болду мындан ары ичпейм. Жакшы да анан акын кирип кеткен, туалетке кирип эле кайра чыкты. Боор эсилип, шилекей агып күлүп. Көрсө акылын карабайсың Аскардын. Бачок илгери бачок турчу эмесби, суу аккан бачок, туалеттики. Ошол бачокту тиягынан суусун токтотуп, брагасын бүт ошол бачокко куюп коюптур да. Ал өзү 20 литрлик бачок экен да, брагасы бүт батыптыр да. Анан тиги акын байке кирип сара кылып туруп сууну агыса бырпырап брага. Ужас. Ой, каткырып, акылың каратаң озурайын. Эч ким атыгы эмеге бачо эмеге куюп келген экен деп атканбыз да. Атыгы акырын кирип, бачогун суусун токтотуп, брагасын куюп коюптур да. Айбак сага да өтүп кетти. Мен эң жакшы саналаш болчубуз да, ал Байке да улуу да. Силерден да улуу. Менден да улуу болчу. Анан кандайдыр бир экөөбүз мени конокко чакырып, Ольга деген аялы. Ооба, башкармандын кызы түптүк. Ооба. Атайын адресин жазып, общагада эметпеди эле, филармониянын эмесин. Общежитияда жашады десең эметпеди эле. Общежитияда эметпеди эле. Өзүңчө эле ыбырай болуп кетесиң. Караколдо неме концерт менен барып калдык. Эми жашырган несі бар, баягы фонограмма менен да, анан эми ал деле эл жакшы көрөбү, жаман көрөбү, бирок андай нерсе бар дегенде. Мен бир ырым мындай бир аккорд берип эле анан кийин деп кетчи да. Анан кийин мен оператор жигитке жакшы эле дайындагам. Мен айта турчу сөзүмдү айтам, анан кийин бересиң деп коесуң деп. Анда еще немеден аудио кассетадан кетчи. Пуск багыс плей. Анан кийин бир ырым бүттү, аны жыйынтыкта ооба эл кол чапты, анан эми болсо азыркы ырдап бере турган чыгармам десем эле кетип атат. Түң деп баягы аккорд кетет. Чыгармам деп. Ырдап кеткенге туура келди. Чыгармам деп эле. Анан кийин оператор болсо кулисанын артында эле мен мындай сахнадан элге карап атам, анан операторго мындай карасам, ал болсо кечир мени деп. Саша Савков билесиз го? Савков. Прости меня деп. Аскар Чыгарбаев. Ал келип калды. Келдебек байке Воронцов концерт уюштуруп койдум беле. Анан кийин алып баруучум жок болуп атат. Барып бересизби деп. Садыр деген эме бар болчу, түптүк оркестр иштеген жанагы оператор болуп жүргөн. Садыр деген байкеңер бар болчу, каза болуп калды. Анан ал оператор экен, анан өзү Чолпон, анда бир режиссер экен. Анан Чолпон чыгып эле дасторконым деген тиги кассета үзүлүп кетти. Бырпырап атат, быр. Анан эле мени карайт баары эле. Анан мен чыгып айттым, эми ушундай экен, свет өстү дедим. Свет күйүп турат. Элди карачы, элди. Свет өстү, мен эле сүйлөп берип турайын, свет күйгүчө. Туура көрөсүңөр, туура көрөбүз. Мен сүйлөп атам микрофондон. Тиги Садыр жанталашып клейлеп атат деп пленканы. Анан мен сүйлөп атам. 10 мүнөттөн ашык сүйлөдүм. Тигил бир жерде күйпөлөктөп иштеп атат. Сахнанын алдында. Свет күйүп турат бар. Анан эле бир кезден башын кетип бүттү. Анан мен айттым, Свет күйдү. Свет күйдөмү? Мен дагы салайын деп анан Чолпонду кайра чакырайын дедим. Жанагы дасторкон деген ырды, ошол токтогон жеринен ырдасынбычы, башынан дегенде кыргызда баары башынан деп. Анан ошентип билинбей кетти. Ой. Андай окуялар канча болгон бир концерттерде мурун ошол кассета менен кетчи да фонограмма. Анан бир кассета неметке ойноткуч магнитофон бар. Ал бир аз напряжение ылдыйласа, жок неме болуп калат.
сбрасывает. Просто отключается, да? Анан ошондой отключение болсо, как раз сборный концерт, толтура жылдыздар. Ошол кезде мындай эми аттарын айтпай эле коеюн, эч кылса 1-2-3 абдан конкурент болуп жүргөн жылдыздардын бирөөсүнүкү ушинтип өчүп калса, ал тигиден көрүп, бул тигиле өчүрттү деп. Ошондойлор деле болуп жүргөн да, ошондой күндөр деле болгон. Тездеп кетип ана жайлап кеткен. Ооба, тездеп жайлап кеткен. Заманга жараша болду да, заманга жараша Тездеп болду. кеткен ошо эми атын айтпай эле коеюн, биздин жылдыздарыбыз концерт коюп барып атышты. Жумгалы. Анан магнитофону бузулуп, тезине коюлуп калып, эч болбойт дейт. А эл келип калган кассетамен концерт коюшту. Жанагы 5 мүнөттүк жылдары 2,5 мүнөттө түгөп болсо жанагы алато калбагын эмес, алато калбагын. Анда өзү го дейт. Концерт койчу элек дейт. 1,5 саатта түгөп калса. Ускоренный вариант болуп турду. Пактачылардын бейи Калый Молдосановдун темптүү менен. Анан оркестр отурат, Кара Молдо. Калый байке өзү дирижировать эткен, объявить этилди. Калай дирижировать этет. Анан Калый байке чыгып, аябай кооз киши да мынтип баарын карап учурашып анан баштаганда эле оркестрден бирөөнүн смычогу чый деп барып элдин арасына түшүп калды да. Кылгый аңармап отурат. Тиги иши муунтуп жаман космон. Ортосуна кирип кетпеши. Толтойду кандай. Ай атам Толтой ай. Мына кылгыяк жоголуп баратканда ошо Толтой ортодо мостик болду да. Муну эмгегин билиш керек. 69-жылы Акталага барып анан Толтой Мураталиев ат кетти деп ошонткенде барып Татынакай ойноп атса эл күлүп атат да, ыкшып күлүп атат. Анан Толтой жаман болуп келди. Не болгон элем? Ат кетти эле анча эле шаңдуу эмес, мындай муңдуу. Десе анан башкармасы айтып атпайбы, эми сиздер кечирип койгула деп. Көрсө Акталаада босо түскөн аталгы деген аппарат бар экен. Ушу кылгыякта экен да түзүлүшү. А эл ойлоп тур да ошону алып алып бирөө буй тартып атат. Карачы түшүнбөчүлүктү. Теге Тоғыстороодо Малсалар концерт коюп атабыз. Бул жерде суу агып турат. Ар жак бетте бүт эл тимелем. Биякта боз үй тигип койгонбуз, боз үйдөн чыгып берип атабыз. Судан аша албайт беркиле. Бергел суу. Анан боз үйдө отурушат. Барыбыз отурабыз, кымыстап келип койгон иш. Анан интермедиа ойномокпуз. Биздин колкоско 15 күнгө Скөлгө салып келгенге пчопка бөлүнүптүр. Муну кимге берели дегенде мага деп саңкы шаршанып атып чыгат да боз үйдөн. Интермедиа? Интермедиа. Гебетес укмуш болуп атып чыгат да мага деп. Ошол шаршанып чыгарнасында бир 2 уй өтүп кеткен да, боз үй менен биздин ортобузда 2 уй. Бирөөсү айдап аткан ош элиңди көрөйүн, каяктан чыга калды. Мага бергиле деп чыкканда эле уй гилейтип момдор чичип кеткен экен. Ачкөз интермедианын аты. Шаршанып тайгыланып барып эле бокко жатып калды. Ак көйнөк бүт сап-сары. Шаршанып бир күлгөн боюнча басыла алчу эмес. Бокто жатып алып ал күлүп атат. Ити кулуу экөөбүздүн столдо монтуп күлүп атабыз. Эл күлүп атат. Бурунчага киши бар боз үйдөн бакырып атат. Өлүңдү көрөйүндөр, эми турбайсыңарбы? Ойнобосоңор да бери келбейсиңерби деп. Шаршанып турбай жатат бокто. Кудулдар биригип алып, барыбыз биригип алып концерт коюп жүрөбүз түштүктө, түрөгө туруп. Анан ноокатка күндүз. Анан Абдылда барат концерт. Мен айттым Абдылдан болду. Могу деле артист, Жамбылды айттым да. Ноокаттан деле көрүнсүн. Ноокат Жамбыл баарын башкарып жүргөн экен деп. Сен катуу айт деп бизди башкарып бүгүн концертти жакшы алып бар деп анан бир келчи дедим, мен Жамбылды айттым. Бир необычный баштачы дедим. Необычный баштачы бир разы болоюн дедим. Десем байкуш ойлонуп басып турат ары бери. Анан эле Абдылда айтты, келди экен, бул эми каша кылат, концерт кылат, коюңузчу деди. Койбойлу,
Деле байкуш өзүнүн айылы, өзүнүн жери, тууган уруктары келет деп. Жакшы баштап койдум, анан музыка болуп эле андан кийин Жамбыл чыкты. Чыгып эле, "Апе, силер даяр эмес турбайсыңарбы? Мен даяр экенмин. Кайра чыгайынчы" деди. Кайра бияка кетти. Бияктан чыгып десе эле кол чаап үйдө. "Силер даяр экенсиңер, мен даяр эмес экенмин" деп бияка кетти. Необычный башка концерт башталды. Анан тияктан чыкты дагы. Жакшы эле бир муртчан лейген киши чыгып ордунан туруп, "Анан деп эле сокту түштүкчө. Кал, жоголчу. Биз концертке келдик же сен маймылыңды көргөн." Концерт үстө өлдү. Жамбылдын необычный концерт. Абдулда чыркап отуруп, "Мына көрдүңүзбү? Ушинтип чыстамак аягында." Алты кызбыз, биз 14 тууганбыз да. Анан менден чоң бир эле байкем, анан 5 эжем бар. Менден кийин 3 эркек келген, анан атам мен мындай кичине өзгөчө эркелетип. Сенден кийин койсо керек, 3 эркек бала менден кийин. Анан Кыргызста эме деп коет эмеспи, май көтөн деп. Анан мындай атамма дух берип атса колуман келген баарын кылам дегендей эле ушундай эле жүрчү экенмин да. Анан тиги эме болчумун, активдүү катышып, анан "Анука девушки" деген конкурс болуп калды. Анан дайыма мен капитан команда болчу элем. Анан ошол күнү жакка тагынбай барып калып, анан кийин эме жанагы пионер вожатыйлар мени алып салып атышпайбы? Формага, Капитан команда болсом мен бул конкурска катышпайм деп. Анан катышпайм деп туруп, "Анда кете бер" десе, мен да көп кеткем. Анда кеттим деп сумкамды көтөрүп үйгө келип, атам чабан болуп иштейт. Анан тоого, кыштоого кетип калып атпаймынбы? Ошону азыр эстесем, мен кимге кандай билбейм. Атам тиги келет эмеге, а мен кыштоого кетип, тиги жайыт эмеге айылга келет атам. "Сабакка барасыңбы?" "Жок." Таптакыр көгөрүп алган. Мага бир күнү директор келиптир. "Кызым окуйбу же окубайбы?" Атам, "Кызым окуйсуңбу же окубайсыңбы? Окубасаң мага жардамчы эле болобу?" Чабан болуп. Ошентип чабан, бир ай чабан болуп иштегем. Окуй койдуңбу? Бүгүн. Ооба, ошентип анан ошо жайлоого кетесиңер деп 25 май болуп, акыркы коңгуроо болот го. Ошо акыркы коңгуроого түшкө чейин барып келесиң, түштөн кийин чачыбызды алып койчу да. Лысый, анан байкем жана кыздардын арасында эрке өскөн. Бизди жөн эле мындай испытание кылып ойночу, кашыңар жакшы өсөт деп кашыбызды да алып койчу. Кашыңарды, чачыңарды. Анан жүрөсүң инопланетянин сеним. Тек каштан Фантомас. чачтан жок. Анан ал кашыбыз деле өсөт, Кудайга шүгүр. Чачыбыз болсом неме экен, кайраттуу экен да. Мондай элдердин чачы бир аз өскөндөн кийин жалпайт го. Мондай ёжиктөө болуп, чоң болуп өсөт да. Эжем экөөбүз 2 жаш уда эжем бар, Соня деген. Экөөбүз. Сентябрда элдер алдыргандар башкалар деле алат да айылдагылар. Алар чачын түшүрүп, бантикти алып келсе, биз ёжик бойдон бантикти алып кетебиз. Чүрүкмүз. Жакын тууганыбыз. Өзүбүз деле ошону оюбузга деле албайбыз бир. Эжебиздин баласы Тайкемдин ёжик кыздары десе, экөөбүз тигинди кубалап жүрөбүз, 2 ёжик. Чичалапчы. Теге Жаныбек. Ушундай өткөн балалыгым. Таш көмүргө келип жатабыз да. Жатсагынан Жаныбек сурайт. "Келдебек бит дедиңиз беле" деп. Анан биздин учурдагылар бит деген жокмун десе, ал Кудай алдында эң чоң каргышка калат. Анан ошентип анан мени го сурап атасың өзүңчү десем, "Мен ошону айтып бере албайсыз, отурбайм" дейт. "Класскоммун" дейт. Анан санитарный эмне деп койчу эле? Санитарка или санитарка. Казанов деп койду. Коп текшерип, Анан ал башкарманын кызы дейт. Анан аны аябай жакшы көрөм дейт. Эмне болсо эле ушул жагын буккум келет дейт. Анан ал эртең менен тургузуп баарыбызды бит карайт дейт. Анан класс жетекчиси айтып калды дейт.
ертең Токтогул центринен врачтар келип карайт. Бүгүн сууга түшкүлө барыңар, анан ертең кандай болбосун барыңар жаңы турсуй майке кийгиле деп. Мен муга тегиге жагынызып атам дейт, апамды кыйнап атып турсуй майке саттырып алдым дейт. Ертең менен турсуй майкемди кийип эң биринчи турам дейт, алакулуп болуп. Анан эле менден баштады дейт, тигитти кыйып, тигинин жанында турат дейт, врачтардын жанында, санитарка. Анан шымыңды шыпыр дейді, шыпырын, турсуйыңды мында ашчы дейді, ашсам эле 4 бүт чуркап жүрөт дейт. Эмне кыларды билбей калдым дейт, тиги санитарка мурчуйуп басып кетти дейт. Көрсө ба турсуй майкени алмаштырганым менен тиги формам эски да дейт. Анын ичи бүт эле бит турбайбы дейт. Ал жайылып кетти дейт. Анан мен айтып берип атпаймынбы? 4-класс жайлоодобуз жана арпа деген жайлоодо. Анан байкелерибиз мына азыр 80 келип калды. Көрсө тамекиден качырып ошо жайлага алып кетет экен да. Мурундарын курт жеп, эмне тартарды билбей, айылдан киши келбей, ушундай байкуштар бок болот экен. Анан башыбыз, чачыбыз өскөн аябай. Анан чачыбызды ошолор анан кара сууга чала жибитип туруп алат. Башыбыз айлана согуштун талаасы болот, кан. Анан кийин тигилер кечинде эт биширип атканда сүйлөшөт бири-бирине. Мен чачымды билесиңби, аябай катуу эмес беле деп. О деп биз отурабыз да. Мен жана шорподон калган майды аябай сүйкөп, анан тумакты баса кийип 3 күн тумак чечпей койдум эле. Анан мен чачымды азыр суулабай эле сторона минтип койсо эле түшүп калат дейт да. Анан баягы эт киргенен шорпону башыбызга сүйкөйбүз ба. Аябай сүйлөшкөн тигилер. Анан бутту да айтат, шуону да жогода бутка да сүйкөбүз. Анан жайлоодо эмне кийинчелеп деп уктап каласың. 2 күндөн кийин так уч жериңен бүт куюлат экен. Гипстеги эми сасыгыңды айтпа. Киш эмес, минген атың үркөт секирип. Тигилерге концерт экен да. Өлүңдү көрөйүн деп тайлан бакырат, айланайын сасыбай жоголгулачы, эмне болгон булар? Өлгөн иттин жыты келип атат деп. Бая биз жанталашып атабыз да, тиги эме кетсе экен деп, чачыбыз жумшарып анан шуу жоголсо экен деп. А көрсө тиги сасыган экен ысыкта. Мына ушундайдын баарын көрүп анан кийин мен айтып берсем боору эсилчү. Анан кийин кээси жанагы журналисттер көп суроо берет. Бала кезиңизде биттедиңиз беле десе, ал эмне биттеген деп деле ой кушташып. Анан жиним келет да. Материал, 1 сааттык материал керекпи? Болду. Ой, ашты. Мен бир историямды айтып берип алайынбы? Болду. Бала чагыман, Жарымы деле айтыңыз. Жок, бүт айт. Жосы жаңа эмесине чик-чик келгенде токтотуп кой. Эң момда кызык жерине келгенде. Муну кийинкиде угасыңар да. Продолжение следует деп. Бир 4-5 класста окуп аткан кезим бизде деле мектепте «Алло, мы ищем таланты» деген конкурс жарыяланып, анан биздин класста мен жана бир классташым жакшы ырдачы элек да. Анан экөөбүз даярдандык. Ошол кезде абдан популярный болгон бир «Мстители», «Неуловимые мстители» деген кинодон бир ошол ырды тандап, анан экөөбүз аябай толкунданып, актовый зал полный, бүт мектеп чогулган. Анан бизди объявлять этишти, анан чыктык экөөбүз. Чыгып, толкунданып атабыз эле анан. Бири-бирибизге карап анан. Что легенды нам о Боге? Деп токтук. Бири-бирибизге карап, экөөбүз тең сөзүн унутуп калдык да. Жөн эле просто вылетело да. Карап, аябай жаман болуп кеттик. Жакта балдар неме күлүрдү. Класс жетекчибиз сахнанын түбүндө эле «Девочки, соберитесь, продолжайте» деп. Экөөбүз макулдап анан башынан деп алам. Что легенды нам о Боге, не слепые мы с тобой.
Так унутуп калдык. Дагы унутуп калдык. Зал вообще жарылды. Окуучулар да бүт. Анан кийин тиги классташым уялып кетти. Уялып кетип калды. Мен турам. Турам. Не виновата, да? Да. Класс жетекчибиз прям: Гүлнара, соберись, у вас все получится, дейт. Макулданан. Анан 3-чү попыткадан өзүм жалгыз калып, анан ырды баштап аягына чейин чыгардым. Ошондой деле историялар болгон. Бирок ошодон кийин мен баягы ырдап чыкканда, баягы живьем ырдайсың го, ошондо сөзүн унутуп калбасам экен деп коркуп берем. Ооба, коркуп берем. Мен да бирөөнү эстеп айтып коеюнчу. Түркияда да айтып атып эле ошойдон калып кеттим. Студент кезде Түркияга бардык. Жана Апаз Жанаковдун Ала тоо жана айтып атып калдым го. Ала тоо деп оркестр ойноп атышат. Анан ушундай бир посолдор, аябай чоң бир иш-чара болуп аткандан башында ырдайын десем эле ырдын башын унутуп калдым. Эстеп уже ичиме неме болуп атам, анан баштаганда эстеп кетип экинчи куплет. Ысык көл жердин көзү, кырлары ташы деп ырдап. Алмаштырып коем, билмей калат деп. Экинчи куплетти ойноп кайра келгенде таппай калып. Ысык. Үчүнчүсүн ырдап коеюн десем, үчүнчүсү келгенде ысык. 3 жолу ысыкөлдү ырдадыңбы? 3 жолу ысыкөлдөн куплеттерден такыр эсиме келбейт. Анан аягында тим эле кол чаатышат. Мен кыпкызыл болуп кеткен уялып. Анан фуршет болуп атат да, ошол честь бүт мамлекеттердин эмеси боюнча Орто Азия. Анан жок, эме түрк тилдүү мамлекеттердин. Анан атайын казактын посолу келип туруп, кызым, жанагы ысык көл жөнүндө аябай жакты да. Өзүм уялып аракыз. Унутканда бир такыр эсиңе келбейт го. Эр боюнча темир жол көп иштешип калдым. Анан булар союз таркаса деле, булар бир экен да баары бирчи, жолдоручу. Анан ошондо исап эле анан аябай сурап бияктан тосуп алдык жакшы. Мен алып барып концерт коюп, анан суранды Рахат пансионат. Ошол жака 4 күн жатат, 4 күн концерт коёлду. Анан акыр аркамдан грузиндер. Качан? Послушай, что песня это? Кто написал-то? Спой, пожалуйста, еще. Он жолу ырдадым, жамгыр төктүн үч. Послушай, кто-то таковую песню написал? Пой еще. Пой еще. Жамгыр төктүн эч басылбай. Убакыт учкан куш дейт. Отурганыбызга 1,5 сааттан ашып кетиптир. Билинген да жок, жаңы эле отургандай сезилип атабыз. Анан ошол рахмат. Бул өзүнүн түзүлүшү да жакшы экен. Мына көрдүңөрбү, бала кезинен баарын эстеп атышат. Дагы көбү калды да. Ар бир чыгармачылык гастролдо жүрүп келгенде мындай окуянын неченин башынан өткөрүп келесиң, көбү унутуп калыптыр. Чоң рахмат. Биздин каналга жазылгыла, лайк баскыла деп коебуз. Биздин каналга жазылгыла, лайк бастыргыла. Бастыргыла дегенди жакшы. Мен да айтайынбы? Барыңарды отпа. Мейли, бар. Негиз жетет. Кыска кыла. Айтам десеңер. Андан мына мен как раз карап турабы. Келдибек баке айтты, 1,5 сааттан эмес, 1-2 саатка чукул болуп калды. Абдан соң отурдук. Мен кесиптештериме ыраазычылыгымды билгизейин. Ушу сиздер менен болуп чер жазылып, маанай ачылып, бул иштеген балдарга рахмат деп коелу. Ушу каналга жазылгыла, лайк баскыла. Бактылуу болосуңар ошондо. Анан Келдибек байкеге чоң рахмат.
бизди бир толтура историяга алып барып, кандай деген тарыхый инсандардын атын атап, бизге да, силерге да бир жакшы ликбез да, ликвидация биз сабак болду өзүнчө. Сизге рахмат, рахмат. Силерге да чоң рахмат. Мага да чоң рахмат дейм. Негизи мындай бизден уулар менен чакырып биз Гүлнара эжекебиз мындай болуп отуруп калдык да. Жашырактар менен чакырсаңар басып сүйлөмөкпүз. Жолдон келатканда эмне деп аттың улуулары? Ал жөнүндө сөз башка да. Ну, это уже другая история, да? Нормально. Мен өчүп. Жок, хорошо. Эмне капа болдумбу серьезно, что Жок. Жок. Мен ар бир поколение качан чыга баштайт? Жаңгыр төктү эч басылбай бизге атты көл шал болуп